1936 жылдын 5 ноябрында дал ушул пленум залда Кыргыз СССР кеңештеринин 5 курултайы өз ишин баштаган. Ага республиканын ар кыл аймактарынан 300гө чукул эмгекчил делегаттар катышып, СССРдин конституциясынын долбоорун талкуулашкан. 1937 жылдын март айында бул жерде Кыргыз СССРнин конституциясы кабыл алынган. 1966 жылы дал ушул пленум залда Кыргыз Жогорку Советинин президиуму, Тышкы иштер министрлиги, Элдик көзөмөл комитети, Кыргыз СССРнин маданият министрлиги жана ошондой эле жазуучулар биримдиги иштеген. Кыргыз сотунун тарыхына кайрылсак, 1924-1926 жылдары кара Кыргыз автономиялуу областтарынын соттору түзүлүп, областтык соттун курамына пленум, президиум жана кылмыш жарандык тартип иштерин кароочу коллегиялар кирген. Кыргыз автономиялуу областынын округтарга бөлүнүшү менен аларда участкалык элдик соттор түзүлгөн. Жогорку соттун бөлүмдөрүндө пленумдар болгон эмес. Мындай функция түздөн-түз РСФСР Жогорку сотунун пленумунун иш жүргүзүүсүнө таандык болгон. Бир өзгөчөлүк бөлүмдөрдүн юрисдикциясы кылмыш иштерине гана тийиштүү болуп, жарандык иштер областтык соттордо каралган жана даттануу, процесс жасоо иретинде түздөн-түз Жогорку сотко берилген. 1970 жылдын 1 январынан тарта республиканын Жогорку сотунун курамы Жогорку соттун төрагасы, анын 2 орун басары соттун мүчөлөрүнөн, ошондой эле эл заседательдеринен туруп, төмөнкүдөй курамда иш жүргүзгөн. Жарандык иштер боюнча соттук коллегия, кылмыш иштери боюнча соттук коллегия, Жогорку соттун президиуму, Жогорку соттун пленуму. Кыргыз СССРнин Жогорку сотунун пленумунун 1967 жылдын 12 июлундагы токтому менен республиканын Жогорку сотунун алдында окумуштуулар, юристтер жана сот кызматкерлеринен турган коомдук башталыштагы илимий консультациялык кеңеш түзүлгөн. Жогорку соттун пленумун бекиткен жобо боюнча бул кеңеш сот практикасын талдап үйрөнүү жана жалпылоо убагында пайда болгон татаал юридикалык маселелерди талкуулап жана Жогорку сот Кыргыз СССРнин Жогорку сотунун пленумунун кароосунда даярдаган материалдар боюнча өз пикирин билдирген кеңеш берүүчү орган болгон. Эгемендүүлүк жылдарынан тарта Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун структурасы пленум, президиум, жарандык жана кылмыш иштер боюнча соттук коллегиялардан турган. Бүгүнкү күндө Жогорку соттун пленуму Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө жана Жогорку сотунун регламентинин негизинде өз ишин алып барат. Жогорку соттунун пленуму Жогорку соттун төрагасы, төраганын орун басарларынан жана Жогорку соттун судьяларынын курамынан турат. Пленумдун эң негизги максаты бул сот тажрыйбасын иликтөө жана жалпылоо. Алардын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын колдонуу боюнча бирдиктүү соттук практиканы түзүү болуп саналат. Мына дал ушул милдеттер Жогорку соттун соттук тажрыйбаны жалпылоо жана соттук статистиканы талдоо бөлүмүнө жүктөлгөн. Бул жумуш өтө маанилүү, себеп дегенде мыйзамдар кабыл алынат, анан башка бир укуктук ченемдик акттар кабыл алынат, бирок аларды бирдиктүү тарзда колдонуу, анан ошону камсыз кылуу бул бизи Жогорку соттун аппаратындагы бөлүмдө негизги милдети болуп эсептелинет. Ошого көмөк көрсөттү. Демек ушундай орчундуу маселелерди үйрөнүп чыгып, иликтеп, ошону пленумга алып чыгып, анан пленумду токтомдору кабыл алынса, жергиликтүү сотторго жеткирип берип, ошол укуктук ченемдик акттарды жана мыйзамдарды бардык соттор тарабынан бирдиктүү сот тажрыйбасын жүргүзүү, колдонуу маселеси. Бул өтө маанилүү маселе. Себеп дегенде бир эле норманы колдонуп атканда, бир 2-3 ар кандай бир чечимдер же соттук акттар болушу бул туура эмес. Бардык мыйзамдар бирдей түшүндүрүлүп, бирдей колдонушу керек. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун мындай жетектөөчү түшүндүрмөлөр берүү бул мындай өтө маанилүү вазифалары, өтө маанилүү иши болуп эсептелинет. Пленумда көтөрүлө турган токтомдорго талдоо жана анализ жүргүзүлүп, бардык сын пикирлер жана сунуштарды эске алуу менен ал Жогорку соттун алдындагы илимий консультативдик кеңештин талкуусунан өтөт. Анын курамына судьялар, окумуштуу илимпоздор, юристтер, укук коргоо органдарынын, юстиция органынын, башкы прокуратуранын, жогорку окуу жайлардын жооптуу кызматкерлери киришет. Кеңештин курамында 3 секция бар. Алар жазык укуктук маселелер, жарандык укук жана административдик жана экономикалык маселелер боюнча.
Илимий консультативдик кеңеш бир катар маселелерди карайт. Эң негизгиси пленумдун токтомдорунун долбоорлорун карап чыгат. Мындан тышкары аталган кеңеш консультация алыш үчүн жогорку сотко кайрылган жарандардын маселелерин дагы карайт. Тагыраак айтканда, илимий консультативдик кеңеш тигил же бул маселелер боюнча рекомендацияларды иштеп чыгат. Кеңеш берген тыянак милдеттүү эмес, ал рекомендациялык мүнөздө болот. Бул жободо дагы көрсөтүлгөн. Ошону менен бирге эле бул жалпыланган бир пикирди алуу үчүн дагы маанилүү. Ал эми пленумдун иш планын иштеп чыгууга, ошондой эле токтомдордун долбоорлорун даярдоого пленумдун катчысы жооптуу. Жогорку соттун пленумунун токтомдору ар бир сотторго, судьяларга милдеттүү болуп эсептелет жана аткарылышка тийиш. Пленумдун токтомдору баары электрондук түрдө жогорку сотунун сайтына жайгаштырылат. Ошондуктан ар бир жаран алар менен таанышканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Пленумда көтөрүлө турган токтом баардык талкуудан өтүп, акыркы варианты даяр болгондо гана пленумга чыгат. Пленум мыйзам боюнча жылына 2 жолудан кем эмес өткөрүлүшү керек. Албетте иш жүзүндө кыйла көп пленумдун саны. Пленумдун токтомдору чыккан, пленумда каралган орчундуу маселелер Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун бюллетенинде чагылдырылат. Пленумду өткөрүү оңой олтоң иш эмес. Аны өткөрүү күнү аныкталгандан кийин ага катыша тургандардын тизмеси такталып, аларды чакырып уюштуруу маселеleri ишке ашырылат. Учурда бизде 31 судья иштеп жатат. Ошо 31 кишиге жеткиле турган кылып көбөйтөбүз. Андан сырткары регламент боюнча башкы прокуратурадан, юстициядан катышканга болот. Андан сырткары жогорку кеңештен, башка ведомство, министрликтардан да чыгарабыз. Ал маселени пленумдун катчысы аркылуу төраганын макулдашуусу менен анан токтомду иштеп чыккан куратор менен чечилет. Кимдерди чакырылат биздин пленум мүчөлөрүнөн сырткары. Анан кийин күн дайындалат, кайсы күнгө коюлат, кайсы маселелер каралат. Күн тартиби ошо 3 кишинин төраганын, пленумдун катчысынын, анан кийин куратордун макулдашуусу менен чечилет. Ал чечилгенден кийин бул күн тартиптагы могу даярдалган папкага коюлат. Катышуучулар күн тартипте кандай маселелер бар экенин көрүү үчүн, билүү үчүн. 2019-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун 7 жыйналыш өткөрүлүп, жалпысынан 20 пленумдун токтому кабыл алынган. Алардын ичинен 15 уюштуруу маселелери боюнча жана сот тажрыйбасын жалпылоонун жыйынтыгы боюнча 5 токтом кабыл алынган.